Интернет боюнча маалымат. Интернет боюнча маалымат Америка Кошмо Штатынын коргоо министрлигинин согуш болгон учурда ишенимдүү маалымат алмашуунун бирдиктүү системин иштеп чыгууну чечип, Американын бир нече институттарына тапшырма берген. Биринчи компьютердик тармак ARPANET деп аталып, АКШнын 4 илимий мекемесин бириктирген. Бул мекемелер коргоо министрликке алдыңкы катардагы технологияларды иштеп чыгуу. Алгачкы билдирүү ARPANET түйүнө ло тармагын жиберүүдөн башталган. Чынында логин деген сөзү жөнөтүү пландалган. Бирок 2 тамгадан кийин түйүн менен компьютердин ортосундагы байланыш үзүлүп кеткен. 1973 жылы маалымат алмашуу тармагына Норвегия жана Улуу Британиянын ири уюмдары кошулуп, тармак эл аралык деп аталып калган. 1983 жылы ARPANET маалымат берүүдөн жалпы протокол түзгөндөн кийин интернет деп аталган. 1988 жылы кыскача тексттик билдирүүлөр менен сүйлөшүүгө мүмкүн болгон. 1990 жылы интернет дүйнөлүк желе деп аталган. Анткени бир эле компьютерден дүйнөнүн булуң булчундагы маалыматтар менен таанышууга жол ачылган. Ал эми интернет жеткиликтүү болуш үчүн кардарларга керектүү маалыматтар форматына карабай берүү үчүн атайын интернет баракчалары, ийгиликтөөчү программа, башкача айтканда браузер иштелип чыккан. Азыркы күндө эң популярдуу браузер булар Google Chrome, Opera жана башка. Ал эми Кыргызстанда болсо интернет 1995 жылы тартып келе башталган. Интернеттин 90% Казакстан 4 ири провайдерлери Орусиядан Кыргызстанга түз алып келет. Эскерте кетсек, Казакстан провайдери сентябрь айында дүйнөлүк теле үчүн бааны 200 эсеге кымбаттаткан. Бийликтин келишпестигинен интернет баасы төмөндөнгөн. Ошондой эле Кыргызстандык интернет колдонуучулардын 32% жумасына 3-4 саат интернетте отурса, 22% бир жумада 5-6 саат, 8% бир күндө 6 сааттан ашык убакытты интернет баракчаларын барактоо менен өткөрүшөт. Кыргызстандык колдонуучуларга интернет үчүн бир айда короткон каражаттар 45% айына 100 сомдон 500 сомго чейин акча коротот экен. Ал эми 25% 500дөн 1000 сомго чейин. Ал эми 15% 1000 сомдон 3000 сомго чейин. Ал дагы 15% жумуш ордунда акысыз эле интернетке кирип отурушат экен. Сиздер менен Сапарбек кызы